Assalamu alaikum достор, кандайсыздар, амансыздарбы, рыбактар. Эме боюнча айтайын дедим эле бас достор. Рыбалкада отуруп балык тартпай атканда эске келип кетип, турнир боюнча комментарийлерди окудум, анча-мынча мага личкадан жазгандар болду. Соревнованияга байып кетейин дедиңби, анан неге кымбат койдуң деген маселелер биринчи орунга машина коюлган да. Эски машинаны кымбат сатып алайын дедиңби дегендергечи. Анан момундай достор, машинаны мага бир колунда ушу бир аз акчага муктаж болгон тааныштар машинасын 50 000 сомго алган экен. 10 000 расход кылыптыр, 60 000 болуп. Жаңы дөңгөлөктөрдү койдум, анча-мынча жасаттым дейт. Нахадуу машина. Ошону эми сен балык менен соревнование өткөрүп жүрөсүң го, ошого биринчи орунду сатып берсең, мен ошо акча менен муктаждыгымды бүтүрүп алайын деген үчүн мен макулдугумду бердим. Эгер эл чогулбаса, соревнование өтпөй калса, мен надан эчтеке терейт этпейм, кем багалда болбойм, байып да кетпейм. Анан силердин мага ашыкча акчаңардын деле кереги жок достор. Мен турнир өткөзүп жүргөндө, мен турнириме катышкан кишилер билет, мен колдон келишинче призовой местаны көп кылып, көп адамды ыраазы кылып эле жүрөм. Өзүмдүн элдин чогулткан акчасынан сырткары өзүбүз кошумча кошуп, мисалы биринчи аларчада өткөзгөн убакта полный даже зрительдерден бери алган да. Ошондой достор, 40 киши чогултсак 80 000 акча болот, 2 000 сомдон, 500 сомдон ал 2,5 деп айтканым себеби 500 сом пруттуку. 2 000 сомдон бир адам бир рыбалкага барса жөн эле кетет. Балким бирөө бактысы бар, бирөө машинаны утуп алса, например, 30га сатабы, 40га сатабы, айырмасы жок, 100га сатабы. Зато 2 000 сом менен бир машина утуп алыш. Жөн деле балыкка убакыт коротуп атабыз достор. Ошон үчүн колдон келсе катышып, колдоп берем десеңиздер, жазгыла мага WhatsAppка. Ошо достор, силерде туура түшүнөт деген ойду айтып атам. Атак силердин акчаңардан байып кетем, анан акчаңар жейм деген бизге кереги жок. 80 000 акча чогулса, анын 20 000 өзүңөрдүн призовой место, кубок, медальдарга кетет, 60 000 машинанын ээсине кетет. Бизге 1 сом акча кереги жок.